Кыргызстан менен Пакистан түз аба каттамын ачат. Аны менен бизнес чөйрөгө жакшы шарт түзүлүп, туристтердин агымы артат. Бул багытта ишти тездетүүнү президент тапшырды. Садыр Жапаров Пакистандын элчисинин ишеним грамотасын кабыл алып, кызматташтыкты талкуулады. Пакистан менен эки тараптуу иштешкенге, соода сатык, экономикалык тармактарда иштешкенге кызыктарбыз. Бизден Пакистанга айыл чарба продукцияларын жеткирүүгө мүмкүнчүлүк бар, абдан чоң. Мен ойлойм, ушуну эки тараптуу кызматташтыктын негизинде жогорку деңгээлге чыгарабыз деп. Ушундай эле жакында 16-18 марттар аралыгында ошо Бишкекте Кыргыз-Пакистан соода инвестициялык форуму ийгиликтүү өткөрүлдү. Мен ойлойм, ушундай форумдарды тез жана көбүрөөк өткөрүп турсак, эки өлкөнүн ортосундагы байланышка ушу жакшы таасирин берет эле. Пакистандын 11 миңден ашык жараны Кыргызстанда билим алууда, негизинен медициналык багытта. Садыр Жапаров Кыргызстан менен илимий кызматташтыкты бекемдеп, студенттерди алмашуу программасын ишке киргизүүнү сунуштады. Пакистандын элчиси билим берүүдөн сырткары фармацевтика тармагында биргелешкен ишкана түзүүгө ынтызар экендиктерин белгиледи. Мамилебиз көп кырдуу жана динамикалуу. Алаканы арттыруу боюнча тапшырма алдым. Сиздин колдооңуз менен ишке ашырам деп үмүттөнөм. Пакистан глобалдык климаттын өзгөрүшүнө жана жаратылыш кырсыктарын өлкөгө тийгизген таасирине дуушар болууда. Буга байланыштуу элчи Пакистан тарап жаратылыш кырсыктарын алдын алууга багытталган иш-чараларда Кыргызстандын колдоосуна үмүт артабыз. Кыргызстан дүйнөнүн дээрлик бардык мамлекеттери менен эки тараптуу кызматташтыкты кеңейтүүгө умтулат. Мамлекеттер аралык мамилени бекемдөөгө элчилер салым кошулат. Садыр Жапаровго резиденциясы 3 өлкөлөрдө жайгашкан 11 элчи ишеним грамоталарын тапшырды. Алардын бири Австралия Союзунун элчиси Грейм Лесли Михан. Билим берүү, айыл чарба, кен казуу, туризм тармактарында эки тараптуу кызматташтыкты чындасак болот. Ал эми эки өлкө тең Бириккен Улуттар уюмунун мүчөсү болгондуктан климаттын өзгөрүшү боюнча иштешүүнү белгиледик. Анткени бул маанилүү глобалдык маселе болуп саналат. Кыргызстан климат, экология маселесине кайдыгер карабайт. Эл аралык алкакта тоолуу өлкөлөрдүн кызыкчылыгын коргоп, биздин демилгебиз менен 2022 жыл эл аралык тоолор жылы деп жарыяланган. Бул багыттагы демилгелерди элчи Эдуардо Эскобар кубаттайт. Биз сиздерден алыс өлкө болгонубуз менен эл аралык уюмдардын мүчөсүбүз. Тоо кен жана айыл чарба багытында кызматташууну көздөйбүз. Ал эми экология боюнча көйгөйүбүз окшош. Климаттын өзгөрүүсү менен бизде да мөңгүлөр ээрип жатат. Бул багытта кызматташабыз деп ойлойм. Жаңы Зеландиянын элчиси дагы ишин экология жаатынан баштоону пландап жатат. Ал грамота тапшырган 12 элчинин арасында жалгыз айым дипломат. Кыргызстан менен элибиздин саны жерибиздин аянты окшош. Кичинекей мамлекет болгондуктан эл аралык алкакта үнүбүз угулбай калышы мүмкүн. Мен бири-бирибизди колдоп, бирге иштешебиз деп ойлойм. Президент ишеним грамотасын тапшырган ар бир элчинин өлкөсүнө токтолуп, кызматташтыктын багыттары тууралуу айтты. Дипломатиялык миссиянын башчыларынын аракети саясий, экономикалык, маданий, гуманитардык алаканы чыңдоого өбөлгө болооруна ишеним артты. Кыргызстан, Австралия жана Жаңы Зеландия менен мындан аркы ар тараптуу жана өз ара пайдалуу кызматташууга ачык жана даяр. Бүгүнкү күндө эки тараптуу жана көп тараптуу саясий байланыштарды, ошондой эле Бириккен Улуттар уюмунун жана башка аймактык бирикмелердин алкагында кызматташууну өнүктүрүү үчүн жакшы шарттар бар. Расмий Бишкек башка мамлекеттер менен саясий диалогту бекемдөөгө, соода экономикалык, маданий, гуманитардык кызматташтыкты чыңдоого умтулат. Чет элдиктерди Кыргызстандын кайталангыс жаратылышы кызыктырат. Кубанын элчиси туризм тармагында алаканы арттырууга күчүн жумшай турганын белгилейт. Туризм у нас очень такой. Туризм бизде да аябай өнүккөн. Бул тармакта кызматташтыкты арттырууга кызыктармын. Мындан сырткары бизде медицина, биотехнологиядагы жакшы өнүккөн. Ушул багыттар боюнча алаканы жаңы деңгээлге көтөрүү менин милдетим деп эсептейм. Садыр Жапаров элчилердин иши эки тараптуу алаканы арттырууга өбөлгө болоорун белгиледи. Тең укуктуу, конструктивдүү өнөктөштүктү өнүктүрүү Кыргызстандын башкы приоритети бойдон кала берерин билдирди. Дүйнөнүн бардык өлкөлөрү менен өз ара пайдалуу, ачык, тең укуктуу, конструктивдүү жана ишенимдүү өнөктөштүктү өнүктүрүү биз үчүн негизги приоритет болуп саналат. Ошондуктан, урматтуу элчилер, сиздердин Кыргызстандагы ишиңиздер натыйжалуу болушуна
элдерибиздин карым катнаштары мындан ары бекемделишине, ал эми соода экономикалык көрсөткүчтөр жыл сайын өсүшүнө тилектешпиз. Президентке Аргентинанын, Эквадор, Бенин, Сербия республикаларынын, Швеция корольдугунун, Израиль жана Армениянын элчилери дагы ишеним грамоталарын тапшырды. Садыр Жапаров аларды дипломатиялык миссияларынын башталышы менен куттуктап, Кыргызстандагы натыйжалуу жана жемиштүү ишмердүүлүгүнө кызыктар экенин билдирди. Жазгүл Сейдахматова, Бекзат Машрапов, ЛТР, Бишкек.